Кыргызда аял затынын орду бийик, кыздын 40 чачу улуу деген сөз да бекеринен айтылбаса керек. Кыргыз аял затынын коомдогу жана жашоодогу орду жогору экенин белгилөө максатында кыргыз кызы Айжан Акылбекова бир топ иштерди жасап келет. Элечек аял затынын көркү, анын арулугун даңазалап, бийиктигин көрсөтүп турчу да бул элечек. Элечекти өзүбүз мисал кылып, өзүбүз кийип баштаганбыз. Жалгыз болдук, анан 5 киши, анан 15 киши болду, анан ал 100гө жетти, 1000ге жетти, азыр 1000деген айымдарды элечек кийгизип көрдүк. Бул менен эми биз мындай сырттан караганда шоу жасап аткандай көрүнүшү мүмкүн, бирок чындыгында андай эмес. Ар бир кийип көргөн айым элечек кийип көргөндөн кийин сөзсүз мен өзүмдүн баркымды сездим деген сөздү уга аласыз да. Сиз дагы кийип көрсөңүз ошентип айтышыңыз мүмкүн да. Биз чындыгында мындай барктуу зат турбайбызбы деген нерсени, ошол нерсени сезүүгө бул кийим дагы абдан чоң жардам берет. Адамдын жашоого болгон көз карашы, маданияты бул кийим кийүүдөн дагы көрсө абдан чоң көз каранды. Бүгүнкү күндө айымдар үй бүлөсүн багуу максатында дүйнөнүн ар түрдүү өлкөлөрүндө эмгектенип, мойнуна оор жүктү аркалаган кыз келиндер аз эмес. Аял затынын орду үйдө, балдарынын жанында. Аял аруу зат, аны коргоо жана багуу мырзаларга таандык сапат дейт Айжан айым. Мен өзүм дагы ошол чоң жүктү моюнга көтөрүп жүргөн айымдардын катарына кирем. Бул чындыгында оор. Бул коомдо баланы моюнга көтөрүп жүрүү эмес, өзүңдү өзүң көтөрүп жүрүү дагы абдан кыйын чындыгында. Менимче бул нерсеге акырындан келебиз. Анткени мен ошол нерсени көп айтам, Куран дагы 23 жылда түшкөн деп. Биз ошол жылдап, ондогон жылдар бою жок кылган нерсени бир айда же бир жылда ордуна келтирүү мүмкүн эмес. Эң негизгиси биз жакшы позитив жагын көрүшүбүз керек. Бул жөнүндө ойлонгон, бул жөнүндө иш алып барган адамдар азыр көп. Ошондуктан менимче бул ордуна келе турган иш бул жөнөкөй гана аял менен эркектин өзүнүн жоопкерчилигин моюнга алуу менен гана чечип койсо болот. Ал эркек менен аял өзүнүн жоопкерчилигин билүү үчүн эмне кылыш керек десеңиз, туура маалымат гана жеткириш керек. Ал эми каным профессионалдык деңгээлде күрөш менен машыгат. Кесипти да дал ушул жаатта тандаган. Башымдагы жоолугум спорттук карьерама тоскоолдугун тийгизбейт дейт ал. Негизи жол салынардан өзүбүздүн ошо кыргыз элибизде каада салтыбызда, үрп адатыбызда барбы? Анан кийин туткан динимде барбы, ошону карап көрүп, анан бири-бирине болгон мындай тыгыз байланышта экенин көрүп, анан салындым десем болот. Эч кандай мындай терс жактарын көрө алган жокмун. Аял эне, аял жар. Кыргызстандын асыл кыздары кандай гана тармак болбосун, өздөрүнүн ордун таба алышкан. Эл үчүн эмгектенип келе жаткандар да аз эмес. Кыргыз элинин тарыхында элди, жерди сактап калган Курманжандатка, Кыз Сайкал жана башка намыска бек кыздар болгону жана бар экени белгилүү. Илгертен кыргыз качан төшөктө жатып өлчү. Кыргыз уулу үчүн найзанын учунда, кылычты мизинде өлгөндөн артыгы эмне бар эле? Акмарал Айипова, Алтынбек Кубанычбеков, Таң маанай программасы.